Программабызды улантабыз, ардактуу телекөрүүчүлөр, катарыбызга кошулуңуздар. Окуучулук кайыгым деп аталды. Бул сонун музыкалык чыгарма. Жалпы бүтүрүүчүлөр мына ушундай ырларды уккан сайын өзүңгөн жүрөк дүркүрөй берет. Баарына ийгилик каалайлы. Ал эми азыр биз эфирде сырткары аябай баягы кызуу талкуу болуп атат, суроолор болуп атат, жооптор болуп атат. Бирок аны менен биздин келген коноктор менен биргеликте сиздер дагы азыр жакшы бир маек кылсаңыздар болот. Тааныштыралы. Универ KG социалдык долбоорунун негиздөөчүлөрү Урмат Майрамбек уулу жана Бектур Баймоңолов бизге конокко келди. Саламатсыздарбы? Кош келиңиздер. Бүгүн мисалы бүгүнкү эфир ушул эко роза айына туш келип калганына дагы сиздерди да куттуктайбыз. Сиздер дагы буюрса, анан ушул Универ KG социалдык долбоор деп дагы тааныштырып калдыңыз. Биз баш майнабын тааныштырып кетели. Деги эле бул эмне болуп жер алып калды ушул долбоор туурасында айтсаңыз? Бул долбоор эми баарыбыз эле абитуриент болгонбуз, баягы мектепти бүтүп, каяка тапшырарыбызды билбей, кээ бирлери адашып алганы, бул баягы келечектеги өмүрү, келечектеги иши, ошонун баарын баягы камтып кетет экен да, жашоосуна таасир этет экен. Анан өзүм эле жеке мисалы жашоомду айтсам, мен өзүм энергетик болом. Өзүм профильный диплом, бүт ошонун баарын керек болсо Орусияга чейин барып окуп келгем. Анан тилекке каршы азыр болсо ошол адистикти аркалабай башка адистикте жүрөм да. Анан ошого себеби эмне болду? Себеби эми өзүмдүн биринчиден табияттан алган талантым төп келбей калды. Кызыгууңуз жок, Кызыгуум жок. Бирок мындай карасак приоритеттүү эле ошо направление да, багыт. Энергетика биздики негизги да Кыргызстанда. Анан болбой эле ошо өзүбүздүн табияттагы таланттарыбыз, өзүбүздүн жөндөмдүүлүгүбүз баары эле башка жака тартып кетет экен. Анан жөндөмүңүз каяка кетти ошондо? Коомдук иштерге, гуманитарияга жакынбыз да өзүбүз. Анан ошону башка абитуриенттер биздин келечектеги муун кайталабасын деген таризде биз ушул Универ KG социалдык долбоорун дагы ачууга ушундай бир кадам таштадык десек жаңылышпайбыз. Бектур мырза, айтсаңыз, долбоорду ачып жатканда бир кандайдыр бир коркунучтар же болбосо болуп калабы, болбой калабы, анан баштап алабыз, бирок аягына жетебиз, жетпейбиз деген ойлор болдубу? Бул жерде коркунуч болгон жок, анткени бул жерде максат болду да. Максат аябай мындай коомдук максат болуп аткандан кийин биз корккон жокпуз, биз кыла берели. Эл кийин өзү баалап алат деп ошого келдик да. Негизинен мисалы бул идеяны мен 4 жылдан бери бышырып келаттым. Мына Турмат экөөбүздүн тагдырыбыз окшош болду да. Бир карагандачы, меники да ошондой болду. Мен мисалы мен окууну бүткөндө мага эч ким айткан эмес, ушундай окуу бар, тияка бар, бияка бар деп эч ким мага жардам берген эмес. Маалымат өзүмө да жеткен эмес. Аны мен бары эле баягы билген эле баягы окуу жайыма барып тапшырып алдым. Мен ойлогон кесипке кичине жетпей калды да. Кайсыл кесип болуп калды ошондо? Мен инженер болуп бүттүм. Анан бирок мен мисалы кыялымда военный инженер болчумун да. Көрсөм маалымат жетпей калды. Инженер деп эле мен баягы тигине окуй бергем, бирок военный инженер деген тиги инженер экөө кичине специфика башка да. Балким аны бүткөндөн кийин баягы аскерлик инженерге мындай улап тапшырып кетсе. Бирок баягы Урмат айткандай табит башка болуп калды, талант башка болуп калды, кичине башка жакка кетип калды. Азыр мисалы мен дизайнер болуш деп кетем кээде. Коомдук иштер менен иштеп атабыз. Тактуу башка нерсе да. Жакшы, түшүнүктүү. Азыркы учурда мисалы абитуриенттер айылдан келип башташат дагы, жогорку окуу жайына тапшырууну аракет кылып башташат да. Анан сиздер кантип жардам бересиздер? Мисалы аларга баягы маалымат бересиздерби? Башка жогорку окуу жайларынан кантип маалымат алып келдиңиздер? Алар менен кантип иштешип жатасыздар? Ошолор туурасында айтсаңыз. Негизинен бул система экен да. Мисалы азыр айтып тур эле мындай кылып тигине алып коюп деген итте жеңил көрүнгөн менен, мисалы ошо 54 мамлекеттик эле иштешип аткан чоң окуу жайлар бар экен. Анын баарын бир системага байланыштырып, ошонун баары маалымат бир жерге чогултуп, кайра ошонун баарын элге таратыш бул чоң система экен. Анан биз өзүбүз кичинекей мындай эмне деп койсом, план проектиси болгонбуз да. Ар бир университеттен бизге азыр жардам берип атышат студенттер. Өздөрүнүн университетине маалыматты өздөрү бизге берип атат. Кайра эле ошол маалыматты кайра элге жеткизгенге жардам берип атышат. Мисалы, ошол эле БГУда деп коеюнчу. Жакшы кыздар бар. Алар өздөрү эле өзүнүн баягы университеттин артыкчылыктарын көргөзүш үчүн айылдарга барып, агит караван кылып атышат да. Ошондой командалар көп экен на самом деле. Бирок биз ошонун баарын кошуп, бир площадка кылып атабыз да. Бир аянт чагып. Биз баягы мектепте окуп жүргөн убакта, ошол биз 11-классты аяктап жаткан учурда ошондой ар университеттерден өкүлдөр келип, түшүндүрүп, өздөрүнө мисалы бизге келгиле, бизге келсеңер мындай болот, тигиндей болот деп өздөрүн жардам алчу.
Анан азыркы учурда мисалы сиздер балким алар менен биргеликте барасыздарбы айыл жергелерине, мисалы региондорго же алар өздөрү барып сиздер башка барасыздарбы, кандай болуп калат? Бул жерде артыкчылык бир да. Мисалы бир багыттагы университетти алсак, ошол эле политех болобу же медакадемия, алар ошо региондорго чыгып өздөрүн жарнамалап жатып же болбосо өзүнүн презентациялоосунда бир гана өзүн эле айтат да. А биздики болсо региондорго биздин команда чыкканда биздики ошо 54 университет бар болсо, ошо 54-түн баарын ахват кылганга биз аракет жасайбыз да. Мисалы мына политехке барсаңар мындай, медакадемияга барсаңар мындай, ОРТС мындай, былтыркы статистиканы көрсөңөр мындай болот депчи, факультеттер мындай деп баарын айтып бергенге биз өзүбүздүн эмебиз бар да. Ошондо кайсы региондорго бардыңыздар? Азыркы учурда биздин команда Ошто жүрөт. Жакында эле Нарынга барып келишти. Жакында эле Нарынга барып келишти. Ошол эле Акталада, Токтогулда, Таласта болуп келишкен. Анан азыркы учурда мына ОРТнын аркасы менен ошол ОРТга барып заодно маалымат топтоп и башка университеттерге дагы ошол калың катмар абитуриенттерге дагы барып маалымат беребиз деп биздин команда жүрөт да. Мисалы Ошко, Нарынга, Таласка барып келдиңиздер, анан бир жерге бар айттыңыздар болуш керек, бардык аймакка барып айылдарга айтуу мүмкүнчүлүгү жок, башкалар кантип ошону билсе болот? Мисалы сайт аркылуу же? Биз ошол максат болуп атпайбы, биз деген ар бирине жеткизиш үчүн баягы чоң күч талап кылат да. Ошон үчүн биз муну максималдуу популярдуу кылсак, мисалы мындай болот, бир жакшы бир азыр университет бар экен, анын чоң килтеген сайты бар экен, пресс-службасы бар экен, маалымат ичинде толтур экен, бирок ал сайтты эч ким билбейт экен. Биз алар менен иштешерлеп кирип айтсак, биздин сайтыбыз бар дейт, анан көрбөкчү десек өздөрү Google'дан издеп таппайбы да. Ошондой учур. Анан Google'дан өздөрү таппай атканын аны абитуриенттер кайдан табат деген максат болот. А биз болсо ошол жагын баягы Google менен биздин сайтты аябай достоштуруп, инструменттер бар өзүбүздүн, мисалы социальный сети, ошол эле социалдык тармактар, анан көпчүлүгү эми азыр жаштар отурат интернеттечи. Ошолорго жеткизгенге максималдуу аракет кылып атабыз да. Балким мисалы кээ бир университеттер ошол жагын калтырып коюшкан да. АТЛ, БТЛ деген өзүнүн кичинекей неме инструменттер бар да, ошол именно тиги БТЛ менен иштеп атышат да, АТЛ калтырып башкан да, именно пиар инструменттерденчи. Биз ошо экөөнү тең камтыган аракет кылып атабыз. сиздер ошондо биздин түшүнүк боюнча мисалы бир сайт ачасыздар. Сайт ачып туруп, анан кийин ал сайтта бардык университеттердин тизмеси болот. Анан бул баскычты бассаң бул университет тууралуу маалымат аласың, бул баскычты бассаң бул университет деп ошондой сыяктуу. Азыр сайт уже бар. Азыркы учурда иштеп атат. Иштеп атат. Аталышы Универ KG. Универ KG деп бардык абитуриенттер кирип маалымат алсаңыздар болот экен, жакшы мүмкүнчүлүк. Анан кайсы жорторго тапшыруу мүмкүнчүлүгү ошол жерде бар, мисалы карап алышат. Биз азыр баягы жашпыз. Маалымат ошо байланыштуу кичине да азыраак болушу мүмкүн, бирок биз аябай аракет кылып атабыз азыр жетишкенгечи. Эми бирок бир жыл менен эле жашоо бүтүп калбайт да. Эмдиги жылы бар, аркы жылы бар, ошон үчүн баягы биз маалыматты топтой берели деп биз баягы бизнес план эмес, бул чисто социальный план кылып атабыз да. Бизнес план болсо биз эртеге акча алалы демекпиз. Жок, биз ага шашкан жокпуз. Биз сапатына шашып атабыз да. Ошо сапаттуу маалымат берели деп аракет кылып атабыз. Анан айтып калдыңыздар, биздин топ азыркы учурда Ош жергесинде жүрөт, ошол региондо жүрөт. Анан канча жалпысынан канчоңуздар иштейсиздер? Азыркы учурда биздики 10дон ашуун 15ке жетет. Ар бир университеттен өзүбүздүн өкүлдөрүбүз бар. Ошол эле БГУ, ошол эле Улуттук университет, ошол эле Политех, Арабаев да бар. Ар бир университетте керек болсо ошол искусство университетинде бар да. Мисалы азыркы абитуриенттер көбү билбейт. Баары эле ойлойт да, баягы ОРТ менен өтөбүз депчи. Мисалы ОРТ өтө турчу окуу жайлар дагы бар экен да. Ошол эле консерватория, ошол эле искусство да. Булар мисалы негизги талантын карап анан алышат экен. Өзүнүн концепциясына туура келе турчу нерсеничи. Буларды мисалы көбү билбейт да. Азыр баары эле ОРТга байлап коюшкан. Ата-энеси да айтат, сен ОРТ тапшырбасаң сенден окууга барбай каласың. А балким ал деген ырчы болгусу келет, балким ал башка бир нерсени көздөп атат да. Анан баягы ОРТ анда жашоо болбойт экен, окуу болбойт экен деп эле, анан өзүнүн баягы бизге окшоп калып калышат да. Башка кесипти аркалап,
ушундай бир максатына жетпей калышат деген. Дегенден кийин баардык абитуриенттин баары ортунда тапшырбай койбосун. Жок. Бул негизинен тапшырбай койчу университеттерде бар экен деген ойду айткыбыз келип атат. Мындай суроо. Азыркы учурда көпчүлүк ата-энелерге дагы, абитуриенттерге дагы ушул суроо жаралат. Мен окуган окуу жайдын контрагы канча деген, акчасына келгенде баардыгы маселе жаралат дегендей. Ушул туурасында маалымат алып көрдүңүздөрбү? Мисалы, баягы ал факультетине жараша болот, популярдуулугуна жараша болот дегенде ар бир университеттин. Бул мындай болуп атат, кечиресиздер. Мисалы, бул эфирге келерде дагы бир нече бир талкуу жүрүп, анан биз запрос жөнөткөнбүз. Ошол эле ар бир университеттерге өзүбүздүн өкүлчүлүктөр катары. Анан алар айтат, азырынча биз деген баягы кабыл алуу эмесин комиссиясын даярдап атабыз. Анан качан ушул жайкы сессиялар, ушу экзамендер бүтөр замат бизден запрос Минобразованияга жөнөтөбүз депчи, Билим жана Илим министрлигине. Анан ошол жерден такталат дейт. Анткени ички дүң продукцияны бүт баарын ошентип учет кылып туруп, биз коюп беребиз деп ушундай бир эме кылышты да. Ошо контракт белгисизби ошондой? Ошондо азыркы учурда белгисиз. Бирок былтыркы контракттар боюнча маалыматыбыз бар. Былтыркы боюнчачы. Демек сиздердин берген маалыматыңыздар быйылкы эмес, былтыркы боюнча берилип турбайбы? Биз азыр ориентировкага алабыз да. Мисалы, бир жака барсаң 35 000 контракт болчу былтыр депчи. Плюс-минус 500 сом болушу мүмкүн, 1000 сом болушу мүмкүн, жакыныраак айта алабыз да. Бирок тагын айтыш азыр болбойт. Бирок мындай болуп атат, негизги чындык мындай да. Өзүбүз деле студент болгонбуз. Биздики жыл сайын 10%тен көбөйгөн да. Ошондо мына азыркы учурда эгерде политехте 45 000 болуп атса, 10% да 4,5 миң же 5 миң сом кошулат да. Эң эле жакшы окуп бүткүчөктү. Ооба. Анткени эң эле жакшы мындай азыркы маалымат бул либо кошулбайт быйыл, ошо 45 000 сом боюнча турат, либо 10% кошулат да 50 000 сом болот да, азыркы абитуриенттер тапшыра турчу. 10%тик планка негизи кармалып келет да. Анан бул именно политехтики. Анан башка университеттердикин азырынча айтыш кыйын. Анан окуу жайлар аябай көп, өзүңүздөр атап кеттиңиздер, 54 дедиңиздер, жалпысынан. Анан конкуренция дагы аябай күчөп турган мезгили. Арасынан балким кээ бир университеттер, кээ бир институттар же вуздар анан акырын сиздерге бизди мактагыла, бизди даңктагыла, бизге көбүрөөк студент тартып бергиле деп мындай бир коррупция болуп кеткен жерлер. Жок, андай момент болду. Биз деген ошо иштешели деп кирип аттык да. Кимдер айтып койгула деп эле. Ректораттарга кирип аттык. Именно баягы акча берели деген жок. Акча аласыңарбы деп сурады да. Демек бул баягы реклама менен иштейсиңерби деди. Жок, биз айттык, биз силердин маалыматты элге берели деп атабыз десек, кээ бир университеттерден бизден лицензия сурап турбашты, наоборотчу. Демек алар өздөрү кызыктар эмес экен маалыматты элдерге жеткизели депчи. Эгер кызыктар болсо алар бизди монтип эле кучактап эле сиз айткандай наоборот акча бере калып чыгар демек да. Ушундай моменттер болуп калат экен. Ошон үчүн биз баягы бул нерсени кирип атканда көрүп атканда аябай таң калуу менен кабыл алып атабыз. Кээ бир нерселер аябай башкача болот экен да. Мисалы, сиздер ошо социалдык долбоор деп алып чыгып атасыздар, мисалы, өзүңүздөргө акча табуу мүмкүнчүлүгү болуп атабы ушул жерде же бир гана ушул эл үчүн иштейличи деп жүрөсүздөрбү? Жок, акча табуу мүмкүнчүлүгүн биз албетте караганга аракет кылабыз. Бул бирок баягы сайттын өзүнүн баягы орусча айтмакчы посещениясына жараша болот. Анан биз ошого жараша, анан может кийин баягы сотовый операторлор келип калышы мүмкүн. Сиздин сайтта 10 000 киши кирет турбайбы, 10 000 кишиге кичинекей реклама кылып берип койбойсузбу депчи. Андай жагы болушу мүмкүн, биз аны айтпайбыз, жок депчи. Бирок дал ушул университеттерден биз акча алалы деген максатыбыз жок да. Анткени бул баягы биздин негизги максат маалымат жеткизүү болуп аткандан кийин биз мындан акча жазайлы деген эметебиз жок да. Сырттан болушу мүмкүн, мисалы ошол окуу менен тиешеси жок, сапат менен тиешеси жок нерселер болушу мүмкүн, бирок негизги эмеси жок да. Негизи мындай болуп атат да. Мен башында айтып кеткендей эле, биз бир эксперттик аянтча түзөлдү деп атабыз депчи. Бул эксперттик аянтча болгондо биз баарыбыз билебиз, мисалы, миграция күчөп турганда дагы бир аянтча түзүлгөн. Алар ошол миграция тууралуу айтып берип, ошону жеткирип, алардын көйгөйлөрүн ушу биздин мамлекетке жеткирип, бир какой-то мыйзам долбоорлорунда сунуштаганга жетишкен да. Биз да ошондой бир максатты көздөп атабыз да бүгүнкү күндө. Мисалы, кээ бир профильный университеттер бар. Өзү техникалык болсо экономический факультет бар ичинде. Бул кандай мыйзамдуу эмеспи?
Бул жагын да карап көрөбүз. Ушундай Бул жерде мындай болуп атат да, ушул моменттер так мыйзамда жазылган эмес да. Сен эгерде техникалык университет болсоң, экономический университет багыттарды албаш керек деген моменттер закондо жазылган эмес. Биз ошону карайлы деп атабыз да. Эгер мисалы сен техника боюнча адис болсоң, кантип экономиканы үйрөтөсүң? Экономиканын адистери үйрөтсүн деген келип атабыз да. Анткени бирок антейин десең жакында эле мындай кызыктуу факт болду. Мен мисалы Манас университетте аграрный факультет бар экенин билген эмесмин да. Мен ушу Бишкекте аралашып жүрүп, мен билбеген анан абитуриенттер кайдан билет. Ошол агрардык факультети абдан мындай техника жагынан, ошол лаборатория жагынан бар аябай жакшы даярдалган экен да. Анан ОРТге дагы көп неме чыгып кеткен, баягы эми окутал деген адис факультет экен да. Ошондой эле биздин КИТ деген агрардык тапшыруучулар барбы экен ошол жерде? бар экен, окуп аткандар бар экен. Биздин, кстати, ошол иштешип аткан балдар кыздар да бар ошол жактанчы. Маалымат берип атышат ошолор. Анан 40 миңге жакын адистик бар да, 40 миңге жакын адистик бар. А биздин баягы айылдан келип аткандар көбүнчөсү эле баягы дежурный бир 15 адистик айтат, юрист, экономист, ушулар да. Ошол эле аграрныйдын мисалы тиягы бар, биягы бар, программисттин оң жак тиягы бар. Ошол жактарын көрсөткөнгө да аракет кылалы деп атабыз да. Ооба. Сиздердин түзүп келген долбооруңуздар албетте бул аябай коомчулукка керектүү, өзгөчө бүтүрүүчүлөргө, ошол ата энелерге керектүү нерсе экен. Бул нерсени мындай албетте бир арканды узун таштап, келечегин аябай кенен кылып алып барыңыздар. Анан сиздерге бир чоң рахмат айталы. Сүйлөй бере турган болсок, бере турган суроолорубуз аябай көп, биз дагы кызыгуудабыз аябай. Бирок баягы убакыт деген убакыт экен, сиздер менен коштошууга да убакыт келип жетти. Ыраазычылык билдирели. Бүгүн бизде конокто Универ KG социалдык долбоордун негиздөөчүлөрү Урмат Майрамбек уулу жана Бектур Баймамалов болду. ыраазычылык билдиребиз, биз болсо Таңманай программасын уланталы.